Мына өлкөнүн мурунку биринчи юристи суроо берсе, азыркы биринчи юристтин жооп бергенин уктуңуздар. Эгерде ушундай жалтак адилет министри менен өкмөт кайка барат. Бул министр шайлап атканда бизде чоң үмүт бар эле да. Өкмөттүн ишин жөнгө салат. Бул жөнөкөй тил менен айтканда өкмөттөгү буйруктан баштап мыйзам долбооруна чейин бул киши эксперти өкмөттүн. Мыйзамдын тили менен сүйлөш керек. Билебиз, Конституцион палатада иштеген, ошо кишинин колунда иштеген, бирок мамлекеттин кызыкчылыгы мыйзам баарынан жогору турат. Жогорку кеңеш депутаттар туура эмес болсо аны айтышыңыз керек. Мыйзам тили менен. Конституцион палатанын төрагасы мүчөлөрү туура эмес сүйлөдү, ал оюңузду айтышыңыз керексиз. Мен укпаптырмын деп 10 күндөн бери чыккан интервьюну укпасаңыз, сиз кантип министр болуш деп атасыз. Сизди чоң үмүт менен шайлаганбыз да биз. Мыйзам боюнча бүгүн бир дагы орган түшүндүрмө бере албайт. Конституцион палатасынын төрагасы ал мыйзам болбосо да түшүндүрмө бере албайт. Берген укугу да жок анын. Экинчиден, бул мыйзам боюнча түшүндүрмө бере албагандан кийин ал саясий адам катары ойлорун билдирип, коомчулукту чоң ойго салып коюп атат да. Кандайдыр бир саясий жактар, топтор, адамдар бүгүн ойлоп атат, артка жайылтылбайт экен, мыйзам туура эмес кабыл алынып атыптыр деп. Бул чоң кедергисин тийгизет мыйзам боюнча. Сиз бүгүн жалтактап жооп бербегениңиз, эртең Конституцион палатанын төрагасынан сиздин да жумуш ордуна шайкеш келтигиңизди карай турган маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн. Сиз да ар дайым берилген суроого ачык так жооп бериңиз будан кийин. Жооп бергенге кудуретиңиз жетпесе, анда жумушту тапшырыш керек. Мен Исхак Абсаматовичту колдойм. Эгер бергениңизди укпапмын тартип комиссиясына. Эң туура жасалган кадам тартип комиссиясында бүгүн деңгээлин канчалык иштеп атканын ушундан билебиз биз. Кандай баа берет соттун, сот этикасы боюнча. Рахмат.